Өлкөнү электр энергиясы менен камсыздаган негизги ири ГЭСтер Союз мезгилинде курулуп, бүгүнкү күнгө чейин тынымсыз иштеп келет. Аларды оңдоп түзөө учурдун талабы. Мындан улам жакында Токтогул жана Үчкоргон ГЭСтеринин бирден гидроагрегаттары реконструкцияга берилет. Быйыл биз Токтогул ГЭСи боюнча толук реконструкция иш аракеттеринин жыйынтыгын чыгарабыз. Ал бир гана генератор эмес, ал жерде Токтогул ГЭСинде башка жабдууларды керектүү иш аракеттери болуп, автоматикасы, релелик коргоо иш аракеттерди, башка жабдуулардын баардыгы жаңыланып, алмашып, тиешелүү иш чаралар аткарылды. Министрликтен билдиришкендей, реконструкциялоо иштери 20 февралда башталат. Анда Токтогул ГЭСинин 4-чү агрегаты алмаштырылат. Ал эми 1 марттан тарта Үчкоргон ГЭСинин 2-чи агрегаты жаңыдан коюлат. Азыркы учурда даярдык көрүлүүдө. Буга чейин өзүңүздөргө маалым болгондой 3 генератору жаңыланган, реконструкциядан өткөн. Бүгүнкү күндө 3 генератордун кубаттуулугу кошулуп, Токтогул гидроэлектростанциясынын жалпы кубаттуулугу көбөйгөн. Ушуга байланыштуу биз келишим боюнча Токтогул ГЭСинин ушу акыркы 3-чү генераторун 20 февралдан тартып ремонт иштерине чыгарабыз, өчүрүп беребиз. Ири ГЭСтердин гидроагрегаттары